Чынында мен башында ушул эркин экономикалык аймакка барып калам деген такыр ойдагы, максаттагы жок болчу. Анан ушул президент Садыр Нуркожоевичтин сунушу менен барып калгам. Себеби ал жерде мындай чечкиндүүлүктү биринчи орунга койгон жетекчи керек болгон экен. Себеби көп жылдардан бери СЭЗди банкрот кылып, анын территориясын жана коммерциялык максатта үйлөрдү куруу максатында колдонууну аракет кылышкан атайын топ болгон экен. Өзүңүздөр билесиздер да, резиденциянын жанында 43 гектар жер бар. Ошол жерге этаж үйлөрдү курса аябай чоң акча чыгарса болот экен да. Анан атайын мыйзамдарды өзгөртүшүптүр. 2014 жылдан бери 14 жолу өзгөрүптүр мыйзамдарчы. Ар бир жолу ошол инвесторлорго иштегенге ыңгайсыз учур жагына кеткен да. Мындай татаал экономикалык аймакта. Экономикалык аймакта көп учурда мындай жеңилдиктер, бошотуулар болуш керек да. Ал жерде өндүрүш, экспорт потенциал болуш керек, жумуш орундары болуш керек. А биздикилер ошонун баарын жоюп, улам бир тоскоолдукту киргизип отуруп, инвесторлорду качырганга аракет кылышкан да. Өздөрү жабылып кетсе, анан эгер ага чыдап деле иштеп аткан болсо, анда биз управленияны частный немеге берип, мамлекетке эмес, частный компания жеке колдорго берип, СЭЗдин жетекчилигин жеке колго берип, алар ошол жанагындай жаңы имараттарды салуу шылтоосу менен там СЭЗдин ген дирекциясына бир этажын калтырып коюп, калганын жанагындай коммерческий зданиялар кылып, берки заводдордун иштетип аткан инвесторлорду, субъекттерди ылдый тиги Акчи территориясына, аэропорт жака көчүрүп, кааласаңар ошол жака иштегиле, каалабасаңар ушундай деп. Кимдин максаты болгон эми бул? Эми биз азыр толуктап айтып атабыз, бирок ошону эми бул мындай далилсиз немелер да, атайын топ болгон. Муну атайын кызматтар көптөн бери иликтеп, анан президентке ушундай докладывать этишкен. Ал жака бир ишенимдүү, сатылып кетпеген, коркпогон адам керек, чабышыш керек деп. Мен ген директор болуп дайындалган күндүн эртесинен баштап эле жанагы блогерлер, журналисттер акча төлөп иштеген, жамандагандарга заказ түшүп, мени каралай башташты да. Себеби алардын максаты ишке капты да, өздөрү каалаган кишиси келбей калды. Азыр ошол эркин экономикалык аймакта канча ишкана бар? Бүгүнкү күндө 318 субъект катталган. Негизи 96-жылдан бери эң көп учуру 1400-гө чейин жеткен. Анан жана жеңилдиктер жоюлуп отуруп, улам азайып отуруп, азыр 318 катталган. Булар мындай фактически катталгандары да, иш алып баргандары могу пандемия учурунда, кризис учурунда иш алып баргандары 100гө жетпейт. Мындай такай бир экономический ишмердүүлүк жүргүзгөндөрчү.